Өлкөдө Конституциянын түп нускасынын жоголушуна жооптуу адамдарды табышты. Өзбекстан коңшулук мамилени чыңдоо үчүн Кыргызстанга делегация жиберди. Коңшу өлкөнүн атайын өкүлдөрү бүгүн Ош шаарына келишти. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын топтому менен тааныша аласыздар. Түз эфирде мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Президенттик аппарат Конституциянын түп нускасынын жоголушуна байланышкан баяндама таратты. 6 барактан турган маалыматта 2010 жылкы Конституциянын бирдиктүү текстине бир дагы жооптуу адам кол койбогону тууралуу айтылат. Конституциянын долбоорун даярдоого, аны талкуулоо ишин уюштурууга, жарыялоого убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев жооптуу болгону баяндалат. 2010 жылдын 19 майында убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева референдум өткөрүү жөнүндө декретке кол койгон. Ал документте кабыл алынган Конституцияны күчүнө киргизүү жөнүндө мыйзам кол коюуну талап кылбай турганы жазылган. Конституциянын текстине ким жоопкер болору аныкталбай калган деп белгиленип, президенттик аппараттын маалыматында. Баяндаманын аягында Конституцияга байланыштуу кетирилген кемчиликтер 11 декабрда референдум өткөрүү жолу менен оңдолушу мүмкүндүгү айтылат. Өзбекстан коңшулук мамилени чыңдоо үчүн Кыргызстанга делегация жиберди. Коңшу өлкөнүн атайын өкүлдөрү бүгүн Ош шаарына келишти. Өзбекстандын вице-премьер-министри Атхам Икрамов жетектеген делегацияны Кыргызстандын өкмөт өкүлдөрү достук чек ара бекетинен тосуп алышты. Сапар эки мамлекеттин коңшулук достук алакасын чыңдоого багытталган. Кыргызстан Өзбек делегациясынын сапарына байланыштуу бир катар маданий иш-чаралар белгиленген. Соңунда эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу, байланышты бекемдөө боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Октябрдын башында 130 адамдан турган кыргызстандык делегация Анжан шаарына барып келген. Бул акыркы 10 жылдан бери Өзбекстанга болгон алгачкы достук сапар болуп калды. Ушул тапта Өзбекстандын атайын делегациясы Ош шаарынын Борбордук аянтында концерттик программага күбө болуп жаткан учуру. Аны менен кошо эле айыл чарба азыктарынын жарманкеси да уюштурулган. Булар коңшу өлкөнүн өкүлдөрү үчүн уюштурулган иш-чаралардын эң алгачкы бөлүгү. Өзбекстандын делегациясынын сапарынын жүрүшүн биздин чыгармачыл топта жеринен чагылдырып жүрүшөт. Анда түз байланышта кабарчыбыз Нуржамал Баргыбаева самалыктын жүрүшү тууралуу кененирээк айтып берет. Нуржамал, конокторду кабыл алуу кандай болду? Делегацияда кандай таасирлер бар? Негизинен өзбек делегациясы алгач айыл чарба продукцияларынын жарманкесине күбө болду. Алар Наманган, Андижан жана Фергана облустарынан келген. Андан соң Ош шаардык конокторду Ош шаардык бийлиги Борбордук аянтта маданий салтанатты уюштуруп берген. Азыркы учурда болсо келген коноктор боз үйлөрдөгү көргөзмөлөр менен таанышып жатышат. 130 коноктун ичинде Өзбекстан мамлекеттин массалык маалымат каражат кызматкерлери да бар. Алар Кыргызстандагы жаңылыктарды ынтымак телеканалы аркылуу кабардар болуп турабыз деп маалымдашты. Демек мен алардын катарында коноктордун бири Нурания гезитинин кабарчысы Текимбаев Узакбайга узатсам, саламатсызбы? Ош шаарына кош келдиңиз. Кандай кубаныч сезимдер болуп жатат? Ошолор боюнча бөлүшүп өтсөңүз. Рахмат. Биз мына саат менен Ошко келдик. Туугандарыбызга жакшы кубанычты. Эртең чай беришти. Ондан кийин мына чоң концерт болду. Келгенибиз максаты ушу республика чыгыш, 2 жылда андан кийин партиябызды жаран жакшыртыш, жолдорду чегарларды ачыш, андан кийин турмушта бири-бирибизге дайыма бир жардам берип, жүрүшүбүз керек. Эки элдин максаттары ушу, делегациянын максаты ham ушу. Чоң рахмат сизге. Күндүн экинчи бөлүгүндө Өзбекстан мамлекети менен Кыргызстан мамлекетинин ортосунда бир катар достук келишимдерге кол коюлары күтүлүүдө. Асель. Рахмат, Нуржамал. Берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Педагогикалык адистикке окуган студенттердин стипендиясын 2 эсе көбөйтүү керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш депутаты Жанар Акаев билдирди. Аймактарга жаш кадрларды көбүрөөк алып барышыбыз керек. Жаштардын көбү билим алып, шаарда калып калышат. Ал үчүн айылдарда шарт түзүп, педагогикалык адистикке окуган студенттердин стипендиясын 2 эсе көбөйтүү зарыл. Менин көтөргөн демилгемди өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков колдоого алып, каржы министрине тапшырма берди. Буюрса, демилге жаңы жылдан кийин ишке ашып калат, деди депутат. Акаев демилге жакшы жыйынтык берсе, ушул багытта иштер улантыларын кошумчалады.
Азиздер Дүлөйлөр коомундагы чырды депутаттык комиссия иликтейт. Кыргызстандын Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун мүчөлөрүнүн арыздарын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү сунушталууда. Мындай пикирди парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетти талкуулап, комиссия түзүү чечимине келди. Бүгүн ал жалпы жыйындын кароосуна коюлат. Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун 50дөй мүчөсү турак жайга байланыштуу наразычылык билдирип, майыптарга курулган батирлердин бир тобу башка адамдарга жең ичинен берилип кеткенин айтып келишет. Натыйжада мурдагы жетекчи Калык Мамбетакунов иштен кеткен. Коом арасында аны айыптагандар жана колдогондор экиге бөлүнгөн. Соңку учурда жаңы башчыны дайындоо мыйзам бузуу менен коштолду деген наразылыктар айтылууда. Ош шаарынын 2 мектептин окуучулары мушташа кетип, бир бала бычакталды. Милиция жаңжалдын себеби кыз талашуудан келип чыкканын аныктады. Учурда бычак жеген бала ооруканада. Ал эми окуяга катыштыгы бар 12 окуучу сурак берип жатышат. Киров менен Жомарт Бөкөнбаев мектебинин окуучулары арасында чыккан чыр тууралуу Нуржамал Баргыбаева сөз кылсын. Окуя кече ушул жерде Киров мектебинин кире беришинде эртең мененки саат 10:30 чамасында катталган. Анда Бөкөнбаев мектебинен келген балдары менен Киров мектебинин балдары ортосунда чыр чыгып, натыйжада бир бала бутунан жарат алган. Учурда ал баланын ден соолугу канааттандырарлык экендиги кабарланууда. Жаңжалды биринчилерден болуп Киров мектебинин күзөтчүсү Рашид Мукаммат уулу көргөн. Ал жаңжалды токтотуп калуу оңой болбогондугун айтат. Өспүрүм балдар темир таякча, кыштар менен атышып урушуп, андан күзөтчү да жабыркады. Бөлүшүп турсам, тепкилешип айткан түртүп, аларда түрткүлөп бөлүшүп, анан бир маалда башыма бир кирпич кайып кетти. Окуя сабак учурунда катталгандыгы айтылган, бирок мектеп жетекчилиги бул маалыматты четке какты. 10:30 3 саат бүтүп, окуучулар тыныгууга чыгып кетишкен болчу дешет. Звонок болуп, мен чыксам, элдин баары жүгүрүп атышыптыр тияка. 2 охранник чыккан, директор чыккан, бүт мугалимдер чыккан, ата-эне болгон. Ага карабастан ушул неме окуя болду да. Милициянын алгачкы иликтөөсүнө ылайык бутунан бычакталган бала 1999-жылы туулган. Ал 2 мектептин тең окуучусу эмес, колледж студенти экендиги аныкталды. Бүгүн бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 232 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда 2 мектептин 12 окуучу сурак берип жатат. 2 баланын үстүнөн иликтөө иштери башталган. Алардын баш коргоо чарасы каралууда. Эгерде ушул кылмышка түздөн-түз тиешеси бар экендиги азыр аныкталып турган болсо, алар Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 94 менен убактылуу кармоочу жайга киргизилиши мүмкүн. Учурда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы 2 мектептин чыры боюнча өздөрү да иликтөө жүргүзүшүүдө. Анын жыйынтыгында күнөөлүүлөр аныкталып, окуучулардан сырткары мугалимдер да жоопко тартылышы мүмкүн. Териштирүү аягына чыга электигине байланыштуу мекеме азырынча маалымат берүүдөн баш тартууда. Оштогу мектептер аралык мушташ быйылкы жылдын эсебинен биринчиси. Былтыр 2 жаңжал биринин артынан экинчиси катталып, айрыкча 2 мектептин кыздары арасындагы чыр өлкө боюнча чуу болгон эле. Ошондон кийин алдын алуу чаралары көрүлгөнү менен мектептер аралык мушташка чекит коюлган жок. Психологдор өспүрүм жаштагы балдардын кылмышка баруусуна бир нече себептер бардыгын айтышат. Бул куракта балдар физиологиялык жана психикалык жактан өзгөрүүгө дуушар болушат. Мындан улам айрымдар психикасына терс таасирин тийгизиши ыктымал. Андыктан мектептердеги социалдык педагогдор өспүрүмдөрдүн ар бири менен иш алып баруу бүгүнкү күндүн талабы. Келе мектептин класс жетекчисин, мугалимдерди мындай кичине күнөөсү бар деп айтат элем да. Себеби баягы балдарга мектептерде жекече мамиле жасоо деген бизде илгери бар эле Советтер Союзу учурунда. Мына азыркы учурда ушул жекече мамиле жасоо балдарга жоголуп кетти да. Ал эми айрым серепчилер ата-энелер балдарын таштап, миграциянын күч алышы терс көрүнүштөрдү арбытып жатат деп кулак кагыш кылышат. Ал арада бул көйгөйдү чечүүнүн жолу катары балдарды жөндөмүнө жараша ийримдерге жайгаштырып, убакыттарын пайдалануу өткөрүүнү сунушташууда. Нуржамал Баргыбаева, Азамат Куатбек уулу, Ынтымак. 26 октябрь Баткен окуясына 16 жыл. Бул күндүн урматына Оштогу түштүк батыш регионалдык командачылыгында эскери күнү өткөрүлдү. Ага Баткен окуясынын ардагерлери, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрүнүн кол башчылары катышып, окуяда курман болгондорго гүл чамбар коюшту. Эске салсак, 1999-2000 жылдары Кыргызстандын түштүгүнө 200гө жакын куралдуу топ бастырып кирген. Алар Баткендин бир катар айылдарына лагерлерди куруп, жакын жашап
жашаган айылдарга үстөмдүк кылууга аракеттенишкен. Алар менен кармашта Кыргызстандын 50-ге жакын жарандары мерт кетишкен. Баткен окуясы Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийинки алгачкы куралдуу кагылышы катары белгилүү. Şu Batkende soğuşundagы ардагерлерди, Баткен soğuşundagы каза болгон биздин жокерлердин күнүн арната ушундай салтанаттуу мероприятиялар болуп турат. Биздин ушул жерде арабызда курман болгон жигиттердин эстеликтерине келип гүл чарбаларды коебуз. Шашылыш билдирүү 27 октябрга чейин мезгил менен жаан-чачын жаап, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Бул тууралуу ОКМ билдирди. 26-27 октябрда абанын температурасы абдан төмөн болушу күтүлөт. Чүй Талас, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0,5 градус суук. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 1,6 градус суук болсо, күндүзү 1,6 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда жана Толу райондордо түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 2-7 градус суук болушу күтүлүүдө. Мындай жаан-чачындуу аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.